Автомай куюучу жайлардын эсеп-кысап процесстери автоматташтырылганы бизнес чөйрөнүн ачык айкын иштегенине шарт түздү. Атап айтсак, жаран унаасына май куяр замат анын салыгы автоматтык түрдө мамлекеттин эсебине түшөт. Бул өз кезегинде көмүскө ишкерликти жойгондон тышкары техникалык коопсуздукту камсыз кылууда. Автоматизированная система управления в автозаправочных станциях онлайн режиме Биз кардарларыбызды тейлеп жатканда акча төлөгөндүгү тууралуу чек чыкмайынча май же газ куюп бере албайбыз. Бул киргизилген система аркылуу онлайн режимде салык кызматы көзөмөл жүргүзүп турушат. Иштин жүрүшү жөнөкөй болгону менен маалыматтардын бардыгы дароо билдиргич аппарат аркылуу кетип турат. Ошондой эле патентти алуу, отчет берүү процедураларды электрондук форматка өткөрүп, салык төлөөчүлөргө ыңгайлуу шарттар түзүлүүдө. Ал үчүн жарандар тарабынан аралыктан эле кагаз ордуна мекеменин электрондук кызматтарын пайдаланганы убакытын гана үнөмдөбөстөн салык төлөөнү да алда канча жеңилдетти. Өз ара байланышты санариптештирүү аркылуу ишкерлердин иштөөсүнө тоскоол болгон текшерүүлөрдүн санын кыскартып олтурат. Сегодня налоговая служба работает над тем, чтобы Азыркы учурда салык кызматы бардык берилүүчү документтерди электрондук форматка өткөрүүнүн үстүндө кызуу иштерди жүргүзүп жатат. Бул жасалып жаткан жаңылыктар бизнеске болгон жүктөмдү азайтууга жол ачууда. Маселен, миңдеген эсеп фактуралары ушул тапта онлайн режимде гана кабыл алынып жатат. Заман талабына ылайык бизнести электрондук кызматташуунун жаңы деңгээлине чыгарганга түрткү берүүдө. Мындан тышкары бажы тармагында да санариптештирүү киргизилгенден баштап, чек арадан товар чыгаруу же киргизүүдө буга чейин болуп келген коррупциялык көрүнүштөргө бөгөт койгонго көмөк бере алды дешет серепчилер. Анткени бажы өткөрмө пункттарында жана документтерди толтуруу жайларында онлайн байкоо системалары орнотулган. Мурда ондогон ишкерлер сааттап, күндөп кезекте турушса, азыр аларды тейлөө саналуу гана мүнөттөргө созулат. Жалпысынан 191 мамлекеттик кызмат жана сервис электрондук форматка өтүп, бардык мамлекеттик органдар түндүк системасына кошулду. Кыргызстандагы бажы жана салык тармагындагы иштерди электрондук форматка өткөрүү акча кымырууларды жоюуда оң жыйынтыктарын берүүдө. Саясаттануучулардын баамында автоматташтырылган система колдонулгандан баштап жыйымдардын саны бир нече эсеге жогорулаган. Мындан ары карай дагы ушу адамдык факторду азайтыш үчүн, ошондой эле элдин ишенимин көтөрүш үчүн полностью өтүш керек. Полностью өтүш керек. Бул жерде эгерде канчалык цифровизацияга өтсөк, бардыгы ачык айкын болот. Ошон үчүн коррупция менен күрөшүүгө дагы негиз түзөт дейм да. Салык жана бажыга санарип технологияларын киргизүү көмүскө экономика менен күрөшүүдө маанилүү жана салык төлөөчүлөрдүн кызыкчылыгын коргоп, бизнести өнүктүрүүгө багытталган. Мээрим Дүйшөналиева, Жантай Макенов, Пирамида.